Мындан ары жарандар паспорт алууда ага болгон төлөмдү мобилдик тиркеме аркылуу QR код менен онлайн төлөсө болот. Смартфонго тиркемени жүктөп алып, QR код менен үйдөн чыкпастан туруп, паспорт үчүн акыны оңой эле ишке ашырууга мүмкүн. Төлөм жүргүзүлгөнү боюнча маалымат дароо калктык тейлөө борборунун операторунун системасында көрүнөт. Мындай кызмат Элкарт төлөм карталарынын ээлери үчүн абдан ыңгайлуу. Жарандардын ыңгайлуулугу үчүн жасалып жаткан бул иштер менен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев таанышып, жеринде өзү тиркеменин жардамы менен телефон аркылуу төгүм жүргүзүп да көрдү. Каржылык кызматтарды санариптештирүүнүн алкагында ишке ашырылып жаткан кызматтар калкты тейлөө борборлорундагы кассада кезек күтүүнү жоет. Бул жерде жеңилдетип атабыз биз. Ошол арыз жазгандан кийин төлөмүн ушу QR код аркылуу төлөгөнгө мүмкүнчүлүк берди. Бул мындай айтканда жеңилдиктик. Бул жерде абдан шарттарын түзүп берип атабыз да. Бул жерде келечекте биз мына автоунаа боюнча дагы эгерде өзүн регистрацияны жасаса, ушул онлайн режимде, цифровизация аркылуу онлайн режимде регистрацияны кылуу, төлөмдөрдүн төлөө, бүт мамлекеттик кызматта кайсы жерде болсо, ошонун баардыгы QR код аркылуу төлөм жүргүзүү деген мына ушу максатты койдук. Региондор боюнча биз азыр мына Бишкектен түшүрөбүз, баарын регион ар бир регионго жеткиребиз. Это все зависит от того, что население өзү как примет. Эгерде адам баласы телефон менен жакшы иштегенди билсе, ага оңой болот. Бат эле үйрөнгөндө. Үйрөнө албагандарына месторларды ачып койдук, зона особый самообслуживание. Ошол жерден эки оператор туруп үйрөтүп турат, көрсөтүп.